Компьютердин жабдыктарынын негизги компоненттерин карап көрөлү. Булар системалык блок, монитор, колонкалар, клавиатура жана чычкан. Ар бир компонент компьютерде иштөөгө жана иштетүүгө мүмкүнчүлүк берген белгилүү бир максатты көздөйт. Системалык блокто компьютердин мээси, маалыматты иштеп чыгуучу жана компьютердин иштешин камсыз кылган физикалык бөлүктөр жайгашкан. Ал борбордук процессор, энелик плата, катуу диск жана эс тутум карталары сыяктуу маанилүү компоненттерди камтыйт. Ошондой эле компьютерге кошумча компоненттерди же шаймандарды, мисалы кулакчын же принтерди туташтыра турган порттору бар. Монитор кээде дисплей деп аталат. Бул компьютердин колдонуучулар көргөн маалыматтар, мисалы сүрөттөр жана текст чыккан бөлүгү. Кээде монитор компьютерге физикалык түрдө туташтырылышы керек болгон өзүнчө бөлүк. Ошондой эле монитор эсептөө машинага туташылган болушу мүмкүн. Колонкалар компьютерден чыккан үндү угууга мүмкүнчүлүк берет. Кээде колонкалар компьютерге орнотулган. Башка учурларда үндү угуу үчүн колонкалар компьютерге физикалык түрдө туташтырылышы керек. Клавиатура бул компьютер менен иштешүү үчүн колдонулган киргизүү түзмөгү. Компьютер иштете турган тамгаларды, сандарды жана символдорду клавиатуранын жардамы менен киргизсе болот. Клавиатура физикалык жана компьютерге орнотулган болушу мүмкүн. Монитордун сенсордук экранын манжаларыңыз менен басып берген виртуалдык клавиатура дагы бар. Чычкан бул экранда көрсөтүлгөн элементтер менен иштешүү үчүн колдонулуучу маанилүү шайман. Чычканды жылдырганда экрандын көрсөткүчү да кыймылдайт. Бул компьютерди башкарууга мүмкүндүк берет. Физикалык чычканды компьютерлерге туташтырса болот, же кээ бир компьютерлерге орнотулган жана ошол эле функцияны аткарган сенсордук тактаны колдонсо болот. Бул компоненттердин баардыгы ар кандай типтеги компьютерлерде ар башкача көрүнүшү мүмкүн, бирок бирдей функцияларды аткарышат.